Саламатсыздарбы? Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары, сиздерди акыркы убакыттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өлкөнүн келечеги деп көкүрөктө эскен кыял ишке ашты. Эл жерибизди түбөлүк ынтымагы үчүн мурда президенттердин башын бириктирип, бир столго олтургузун деп жазган президент Садыр Жапаров. Азыркы ааламдашуу маалында ички стабилдүүлүккө, улуттук ынтымакка умтулган өлкөлөр гана өнүгүү жолуна түшүп, кубаттуу мамлекеттерге айланган учур. Учурунда улуу дөөлөттөрдү жараткан Евразия мекиндигин ээлеп жаткан байыркы кыргыз эли азыр кандай абалда? Ынтымак жоктуктун, бийлик талашмайдын айынан илгерки империябызды жоготуп, Орто Азиянын бир кычыгында калып бараткандайбыз. Ооба, көз карандысыз өлкө деп жар салганыбыз менен өнүгүү жолубуз эмне кечеңдеп келет? Мындай соолдорду кое берсек, биринин артынан бир суроо жарала берчүдөй. Азыр бизде түндүк түштүк болуп, жети дуан өз-өзүнчө бөлүнүп, ар кимиси өз көмөчүнө гүл тарта берген ас келгенсип, улам бир президенттин жактоочулары болуп, калдайган кыргыз калкы жетиге бөлүнүп турган учур. Тилекке каршы. Бирок баарыбыз үчүн ыйык Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлой турган болсок, биз Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, Отунбаевачы, Жээнбековчу, Такансачы жана башкачылар дегенди жоюп, баарынын башын бириктирүү менен лидерлерди бириктирмейин, тарапташтар бирикпейт. Жамы кыргыз журтунун эртеңки келечегин ойлонгонубуз туура. Боюбузга сиңип бараткан мындай арсыз сапаттарды ары калчап, бери калчап олтуруп, ошол башында эл шайлаган, аягы кээштүү өткөн президенттердин башын бириктирсем, балким бир муштумга түйүлгөн ынтымактуу журт болот белек деген ой көптөн бери көкүрөгүмдү эзип келет эле. Акыры түбү элибиздин султан сөөгүн кордобойт деген таасын кеби бар эмеспи? Көбөдөнгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип, бир ортого чогулттум. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тарттым. Уймуюз тарта олтура улут келечеги үчүн мурда журт башчылары өткөндөрүн сууга салышып, бир муштумга биригүү демилгемди колдоп беришти. Албетте, биринин артынан бири келген мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты. Көкүрөгүндө жүргөн таарыныштарын төгүштү. Кетирген кемчиликтерин моюндарына алышты. Эң башкысы алар бири-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой кыялым ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтары, жалпы жети дуан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап, бирден менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртөлү. Ооба, жалпы элибиздин көзү менен караганда, алардын ар биринин жүргүзгөн саясатында алишемдиктер кетип, артык кайгылуу окуялар менен коштолуп, кан төгүүлөр да болуп кетти. Акаев учурундагы Аксы окуясы, Бакиевдин учурундагы Апрель окуясы, убактылуу өкмөт учурунда Июнь каргашасы, Жээнбеков учурундагы Октябрь окуясы, андагы үмүт аттуу жайнап турган жапжаш жигиттин каза болгондугу тилекке каршы кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Ошентип канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынан, уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын нааразычылыктарын сезип турам. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык журт, ата-бабалардын аркына да карасак, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Мусулманчылык жоосуна да карасак, кечире билүү жана кечиримдүү болуу улуу салт экенин көрөбүз. Кечиримдүү бололу, сабыр күтүп, алга сапарыбызды улайлы. Эгемендигибизди көз карандысыздыгыбызды бекемдейли. Өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүгү болгон Кыргызстаныбызды өнүктүрсөк десек, өткөн кеткен кектерди, нааразы кептерди, таарыныч кусаматтардын баарын сууга салалы. Ар бир кыргызстандык бириктиле. Бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай бет алалы. 5-10 жылдык жеке кызыкчылыктарыбызды ойлобостон, Кыргызстандын түбөлүк кызыкчылыгын ойлонолу. Мага чейинки журт башчыларынын ар бирине карата эч кандай жеке кызыкчылыгым да, жеке кусаматым да жок. Милдеттүү дагы эмесмин. Муну да баса белгилеп айтып коюум керек деген президент социалдык тармактагы баракчасына